пенсия 50 000 сом, орточо айлык 100 000 сом болсо, итке, мышыкка, уйга, койго салык төлөгөнгө даярбызбы, туугандар? Уй, койго салык төлөш керек деген маселе жогорку трибунадан айтылды. Социалдык тармактарда 3 топко бөлүнүп, ызы-чуу болуп эле жатып калышты. Биринчи топ: өнүккөн өлкөлөрдө мышыгына дагы салык төлөйт, өнүгөбүз десек салык төлөйлү дешсе. Экинчи топ караманча каршы пикирлерин айтып, шордуу элдин жонунан кайыш тилгенди токтотууну талап кылышты. Үчүнчү топ ошол салык маселесин көтөрүп чыккан депутатты ар кандай какшык сөздөр менен, карикатуралар менен мазактап, интернет желесин кооздоп салышты. Эми биз кыскача анализ кылып көрөлү. Биринчи топ боюнча өнүккөн өлкөлөрдө 50-60% биздегидей жакырчылыкта жашабайт. Алардын пенсиясы 20 эсе көп. Алардын өкмөтү бир телевизорың бар экен деп 5 балага пособие бербей койбойт. Аларда сот адилеттиги, мыйзамдуулук бар. Биздей болуп мүнөт сайын качан камап коет, качан өлтүрүп кетет деп коркушпайт. Алар иштебесе дагы жумушсуз отургандар үчүн мамлекеттен пособие алышат. Аларда өндүрүш бар, а бизде эмне бар? Мамлекет ошол өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй болуп элге кам көрүп атабы? Жок. Анан кантип биздин кээ бир кем акыл бир туугандар бизди ошол өнүккөн өлкөлөргө салыштырып атат. Эмне үчүн алар мамлекеттен өнүккөн өлкөдө жарандарына мындай колдоо көрсөтүшөт, силер дагы ошондой колдогула деп талап кылбайт? Акылсыздыктын, кошоматчылыктын туу чокусу болуп калбадыбы? Экинчи топтун позициясы боюнча экинчи топ көпчүлүгү каршылыгын гана билдирип токтоп калышты. Эмне үчүн биз өлкөдөгү жемкорлор ошол эле депутаттардын 80%-нын кызмат абалынан пайдаланышып, миллиарддаган сомдук салыктарын жашырып, бизнестерин коргоо үчүн бийликке барышып, элге бир тыйын салым кошпогондорду эмнеге айтпайбыз? Өлкөдөгү гүлдөгөн бизнестердин 70% бийликте отургандардын жана алардын тууган туушкан кошоматчыларынын бизнестери экенин баарыбыз билебиз го. Же жалганбы? Үчүнчү топко дагы айта турган эки ооз сөз. Туугандар, ал депутатты жаман көрүп урушпай эле койгула. Ал идея өзүнүкү эмес экенин айдан ачык көрүнүп турбайбы? Өндүрүш жок болсо, мамлекеттик казынанын негизги булактарынын бардыгы коррупциялашып, сол чөнтөккө түшүп жаткан болсо, анан карапайым элдин жон терисинен башка вариант жок да. Ызылдабай эле койсок болот, туугандар, бул мамлекеттик саясат. Андан көрө мамлекеттик саясатты колдоп, ага жардам берели. Акимге чейин барыш керек. Так ушу эшектерден алгала налогту деп. Өлүңдү гана көрөйүн. Баштары оорубайт да булар деген. Канчалаган айлык алышат. Булар эмне? Биздей болуп куурап атат дейсиңби? Кредит төлөп атат дейсиңби? Майталканын үстүндө же ошончо башы оорубай айтып турган кебин карабайсыңбы? Жылкыга 250, уйга 250, койго 100 деп. Өлүңдү көрөйүн деп. Кой алып келип, жылкы алып келип, коробузга киргизип бергизип сүйлөп атпайбы? Өлүңдү көрөйүн, килжириген өлүңдү көрөйүн. Ал малды эмгек исме, өсөмесине таап атат да элдин баары өстүн эмеси менен. Булар эмне алып берип эле? Коробо киргиз мен муну. Анан корого ошентип киргизип берип коюшуп, налогостан да бир жөн. Ай күйгүсүп атпайбы? Ай күйгүсүпчү. Мисалы үчүн мен күйүп бератам мына кредит. Ушу элдеги карыздарын төлөй албай отурам жылдабайлап. Өлүңдү гана көрөйүн деп. Балдарым тентип тиякта жүрөт, жыргагандан жүрөбү? Ой жаным кашайып атат, өлүңдү гана көрөйүн.